Кыргызстандык атактуу мушкер Самат Кыргыз Абдрахманов Бишкекте кайрадан беттеш өткөргөнү турат. Ал эми бул беттешти Жапониялык Сайкалауш промоутер компаниясы уюштурганы турат. Негизи эле бул беттешке дагы кайсы кыргызстандык мушкерлер катышат жана башка дүйнөлүк жана коңшу өлкөлөрдөн кайсы мушкерлер катышат, бул тууралуу билүү үчүн биз Сайкалауш промоутер компаниясынын аткаруучу директору Нурсултан Мойдуновдон кыскача маек алмакпыз. Саламатсызбы Нурсултан? Негизи эле Самат Кыргыздан сырткары дагы кайсы мушкерлер мелдешке катышмакчы? Саламатсызбы. Самат Кыргыздан башка 12 боксер чыгат, кыргыз балдар. Булар аттарын айта кетсем, бул Өмүрбек Бекжигит уулу, Алмаз Орозбеков, чемпион Азии, Сырга Абдыжаппар уулу, Бектенов Рысбек, Санжар Сейдакматов деген боксерлор чыгат, жана башкалардын. Сайкалауш компаниясынын биринчи мелдешинде Кыргызстанда өткөн Унарбек Сейитбек уулу дагы чыккан. Негизи эле ушул мелдеш Кыргызстандагы боксту өнүктүрүүгө мындай салым кошот атабы? Албетте салым кошот. Аябай чоң салым кошот деп айтам, анткени бул боксту именно популяризациялап атат. Тем более профессионалдык беттеш официалдуу түрдө официалдык жана бокс рекордко кирген бул биринчи промоторская компания болот Кыргызстанда. Буну көрүп ар кандай жаш балдар жазып атат. Дүйнө жүзүнөн жазып баштады уже бизге. Биз да ушул уюмга чыккызып келет деп кошуна өлкөлөрдөн, Австралиядан жазгандар болуп атат. Эми жалпысы көп мамлекеттен жазып атат бизге. Жана башка ушу биздин жаш өспүрүм балдар дагы кызыгып, биз дагы ушул профессионалдык бокска чыккызып келет деп өздөрүнүн сөздөрүн, көңүлдөрүнүн желаниясын айтып атат. Жана эң таасирлүү, эң керектүүсү бул любительский бүткөндөн кийин балдар эмне кылышын билбей калат да, ошондо кесипкөй бокска өтүп дагы кичине акча да тапса болот да бияктан. Карьерасында улантып, А если өздөрү жакшы аракет кылып, жакшы машыгып эме алышса, анда биздин Дмитрий Биволдай байкебиздей чоң гонорарга боксташпайт. Демек бул мушкерлер үчүн аябай чоң мүмкүнчүлүк турбайбы? Ооба, аябай чоң мүмкүнчүлүк. Айта кетсем, октябрда болгон турнирде, июлда болгон турнирде ушул Сырга Абдыжаппар уулу чыккан, анан Бектенов Рысбек деген боксер чыккан. Булар болсо WBA Азиянын рейтингине кирди. Сырга Абдыжаппар уулу 12-чи же 13-чи местада. А Бектенов Рысбек рейтингде азыр 15-чи местада өзүнүн салмагында. Кийинкисинде алар да уже курга жок дегенде WBA Азия куруна уже боксташпайт. Кудайым буйруса. Сайкалауш компаниясы эмне үчүн Кыргызстанды таңдап калды? Буга чейин да айтып кеткем, 2023-жылы биздин ажообуз Садыр Рожович Японияга барган экен. Ошол жактан расмий жолугуш болуп, андан тышкары ушул инвесторлор менен жолукканда бир инвестор угушум боюнча 2 проект айтып, ушул экинчи проектте бокс болчу экен эле. Анан ошону аябай жактырып калып, ажообуз Садыр Рожович Кыргызстанга кош келиңиз дептир эле. Ошол сөз аябай жагып, Япондун айтышы боюнча денесинен мурашки покойсо болуп, прям эме болуптур да, таасирленип тур. Ошол сөз аябай жагыптыр. Кыргызстанга кош келиңиз деген сөзү. Ошон үчүн бул жакка келип ачышты. Ушул мелдештин алкагында WBA уюмунун супер жеңил салмактагы чемпиондук куру дагы ойнотулат. Ушул тууралуу да айта кетсеңиз. Ооба, бул 19 апрель күнү дүйнөлүк куру ойнотулат. Ушул WBA куру Коста-Рикалык Дэвид Джиминс менен япониялык мушкер бул Аюмо Сана деген экөө ушул куруга күч сынашат. Демек бокс сүйүүчүлөр үчүн кызыктуу беттештер болот турбайбы? Өзү бул турнирде кыргыздарды именно көбүнчөсү кыргыздар деп келишет да, бирок именно бокс түшүнгөндөр түшүнөттүр, анткени бул турнирибизде аябай мыкты деңгээлдеги күчтүү профессионалдык боксерлор келет. Анын аттарын айта кетсем, бул Луис Нери деген, бул абсолюттун чемпион Иной деген боксер менен боксташкан. Аны да жада калса нокдаунга жөнөткөн 11-раундда адашпасам. Анын соперниги тоже Филиппинде күчтүү боксер Касимейра деген, жана Томоки Камеда деген бар, Кионсуки Камеда деген күчтүү япондук боксерлор келет. Мелдеш ошо 17-синен 19-уна чейин өтөт экен, кирүү акысызбы? Ооба, кирүү акысыз. Турнирибиз 17-18, 19 апрель күнү болот. Ар бир күнү 4 кыргыздан чыгат, акыркы 19 апрель күнү 5 кыргыз бала чыгат.
келип кыргыз боксчуларды колдооңуздарды суранам. Анткени биздин кыргыздарга поддержка керек. Тем более Кыргызстан против мира болот. Маегиңиз үчүн чоң рахмат. Андыктан бардык бокс сүйүүчүлөрдү мелдешке чакырып калабыз. Бүгүн биз менен маектешкен Сайкал Лауш промоутер компаниясынын аткаруучу директору Нурсултан Мойдонов болду. Ал эми мен сиздер менен коштошом. Саламатта туруңуздар.